Буркурап боздой бербе сезимдерим баркымды билгендердин, өнөрдү сүйгөндөрдүн, ак калпак кыргыз элдин эсиндемин. Кыргыз Республикасынын эл артисти, коңур үндүү, эл сүйгөн ырчы Эрмек Мойдунов Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жапалак айылында 1944-жылы жарык дүйнөгө келген. Ата энеден эрте айрылган ырчы 5 жашынан баштап Куршап балдар үйүндө тарбияланат. Кийин бой жеткен убагында Токмок шаарчасындагы кесиптик техникалык окуу жайына тапшырып окуган. Ошондо дагы музыкага жан дүйнөсү тартылып, Токмоктогу маданият үйүнө барып даярдап жүрчү. Бала чагынан ырчы болууну самап келген Эрмек Мойдуновдун тилеги 1963-жылы ишке ашып, Борборуздагы Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайына ыр классына кирет. Кийинирээк аскер мөөнөтүн өтөө үчүн Рига шаарына кетет. Ал жерде Прибалтикалык аскер округундагы ансамбльде солист болот. Андан соң Асанкан Жумахматов өзү жетекчилик кылган Карамолдо Розов атындагы эл аспаптар оркестрине чакыртып алып кетет. Жалпысынан улуттук филармонияда 40 жылдан ашык эмгектенет. Миң 1967-жылы Эне жөнүндө баллада, 1969-жылы Сары челек, 1973-жылы Күйдүм чок, Эжелерим агайым, Күтүү вальсы, Эсте энер, Сен менин жазылбаган ырларымсың жана башка көптөгөн эл оозуна ээленип, ар бир аткарган чыгарманы жан дүйнөсү менен аткарып, ошол ыр менен жашап, ага өмүр берген мыкты аткаруучу эле. Эл өзгөчө сүйүү уккан чыгармалардын ээси Эрмек Мойдунов арабыздан өтүп кетсе дагы, ырлары ар бир угуучунун жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эскерүү кечесине келген биздин жакын адамдар. Мына бүгүн улуттук филармонияда, мына азыр Эрмек агабыз ырдагандай, биздин кыргыз сахнасында, кыргыз улуттук өнөр искусствосунда, кыргыздын керек болсо маданиятында чоң из калтырган адамыбыз, Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү аткаруучу, жеке эле кыргызга эмес, казак элине, бүткүл түрк элине аттын ташкасын таанымал болгон агабыз, мына Эрмек Мойдуновду мына ошол жерде эскерип отурабыз. Анда мен ушул бүгүнкү иш-чараны баштап берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министринин орун басары Фархат Шаршенович Бекмамбетовду сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Биздин маданият маалымат туризм министри Түгөлбай Токтогуч Казаковдун сөзүн окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Арбаңыздар, бүгүнкү өтүп жаткан эскерүү кеченин урматтуу меймандары, кыргыз элинин көркөм өнөрү, маданият ардактуу өкүлдөрү жана ошондой эле жогорку искусствону сүйүп, бактап баалаган көрөрмандар. Мукам менен булбулдай шаңшыган, өз доорунун чолпон жылдызы, кыргыз элинин ырчы уулу, Кыргыз Республикасынын эр артисти Эрмек агабызды эскерүү кечесине кош келиңиздер. Жаштайынан улуу өнөрдү аркалап, кубулжуган мукам өнү менен кыргыз элинин көркөм өнөр маданиятын дүйнө элине таанытып, журтчулугубуздун сүйгөнчүлүгүнө арзыган агабыз арабыздан кеткенине миңдеп жыл айланып отурат.
Эрмек агабыздын ташкындаган талантын, кажыбас кайраткерлиги менен күткөн атак даңкын, адамдык асыл сапаттары менен эл сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон Кадыр Бакын эскерип олтуруп, анын басып өткөн турмуш жолунун ары татаал, ары түшүктүү жана алдына койгон бийик максатты аркалаган келечек муун үчүн насыят тарбияга бай экендигине күбө болобуз. Элибизде өнөрлүү адам өлбөйт деген улуу сөз бар. Айткандай, бийик өнөр аркалап, ал өнөрдү таберикте ыйык тутуп, бапестеп күтүп, элүнө тартуулап келген улуу адамдын ысымын жараткан, ысымы жаркын энеси менен ар бирибиздин эсибизде түгөлүп сакталып кала бермекчи. Эрмек агабыздын кыргыз элинин көркөм өнөр маданиятына өтүп кеткен ыйык кызматы улутубуздун өнөр казынасына баа жеткиз байлыкка толтуруп, келечек муун үчүн сыймыктанарлык из калтырды десе жаңышпайбыз. Учурунда биз баалап эткенбиз адамдарды. Эрмек ушул жерде сайрап, ушул жерде өзү келип ар бир насаатты айтып турса, биз ар кандай түшүнчүбүз, ар кандай баа берчүбүз. Бирок арабыздан өтүп кеткенден кийин мына бүгүн ушул жерде эскерип, эстеп отурабыз. Ошондуктан мен ушул жерде отурган Эрмек Мойдуновду сыйлап келген, Эрмек Мойдуновдун чыгармачылыгын урматтап келген, ушул жерде жакын адамдарды мен терең таазим этип, сиздерге бүгүнкү Эрмек Мойдунов агабыздын эскерүү кечесине куш келипсиздер демекчимин. Эрмек Мойдунов ошо абдан сезимтал ырчылардын эң жакшы бир тенор ырчы болчу. Адам катардагы, уюштуруш катардагы абдан активдүү иштечү. Мен окугандан тартып билем. 1967 жылдан тартып искусство институту ачылды. Ошондо Эрмек Мойдунов вокалдык бөлүмгө тапшырган. Биз ошо Эсенгул Жумабаев, Томотоев, Асан Мырзабаев, ошо барыбыз ошо теория композиция факультети бериле. Ошо параллель окуп калдык да, параллелдүү. Концерттерде бирге жүрдү. Кийин биринчи курста мен ошо радио телевидениеде иштеп калып, ошо бүт солисттерди фондуга, алтын фондуга мен жазчумун. Көп запистерин жаздым. Мен алтын көкүл самайым деген ырымы аткарып жүрдү Эрмек Мойдунов. Кайдасыңар, кийин аталарды да жаздырабыз деп үлгүрбөй калдык. Sorry.
Эрмек Мойдоновду кандайдыр бир ушунчалык бир толкунданып эскерип атам да. Бул кыргыз элинин улуу ырчысы болчу. Улуу ырчысы деп айтсак болот. Мен мисалы биздин улуу ырчылар Мыскал, Муса ушуларга теңерлем да. Эми бул ырчы биринчиден элге эмне менен жакшы, абдан ырдын ушул агымында, ырдын образында, ырдын ички дүйнөсүндө ырдачы. Бул өзү консерваторияны бүткөн, как опералык ырчы катары. Баштаганын Кожомжаровдун ансамблинде баштап, биринчи бул Эрмек Мойдоновду Асанхан Жумахматов таап, жана эне жөнүндө баллада деген Аксыбай Атабаевдин ырын ырдатып, мына ошондон элге белгилүү болгон. Андан кийин ал ушул Карамолдо Розов атындагы оркестрге келип, анан өмүр бою ушул оркестрде ырдады. Эрмек агай улуу инсан, улуу ырчы, улуу талант, улуу актер, улуу мугалим, улуу устат деп айтсам жаңылышпайм. Мына бүгүн азыр эскерүү кечесине келип отурабыз. Билбейм эмнегедир мен ичим мындай атышып турат да. Ушул агайдын баягы чыгармачылык өзүнүн көзү тирүүсүндө ушундай тиги бир майрам катары отурсак дегенбиз, бирок ушунусуна кичинекей мындай ичим атышып турат. Себеп дегенде баягы жашоо экен, шумажал экен, баягы айттырбай келет экен, арабыздан жулуп кетти. Ошончо да агайдын чыгармачылык өмүрү эч качан өлбөйт го деп ойлойм. Бул агай менен, мисалы үчүн, биз бул агайдын ырлары менен өскөнбүз. Бул агай кандай деп айтсам жарашат да, улуу талант деп айтсам да жарашат. Агай менен кесиптеш катары мен айткым келип атат да. Биз театралдык окуу жайында, Кыргыз улуттук драма театрынын астында театралдык окуу жайы бар. Бул окуу жайында агай не деген таланттарды таптады. Вокал сабагынан берчи. Өзүнүн өстүргөн окуучуларды ырдап жүрөт.
Агайдын дагы бир тиги мындай жакшы касиети бул адам катары ушунчалык жапакеч, ушунчалык аяр. Себеп дегенде агайдын өзүнүн жашоосу ошондой болчу да. Агай өз баягы өз киндигин өзү кескен улуу талант катары, өзүнүн эмгеги менен жеткен улуу талант да. Актер дегеним. Себеп дегенде агайдын ар бир ыры кээде болот го, мындай курлайлы ырдап, фонограмма менен ырдап. Мен агайдын фонограмма менен ырдаган уккан эмесмин. Агайдын ырлары өзүнчө эле бир жашоо. Кайсы ырды ырдабасын чын жүрөгү менен ырдаган, дагы актерлук чеберчилик деп коет го, актерлук чеберчилиги күчтүү, чын жүрөгү менен ырдаган, элди ошо жүрөгү менен багынткан улуу талант катары. Азыр эстеп отурам да. Эрмек Мойдунов деген ысым 60-70 жылдардагы кыргыз искусство чеберлеринин, залкарларынын катарында турат да мен үчүн. Агай мага насаатчы катары, устат катары, чыгармачылык жактан колдоо көрсөткөн бир дем берүүчү адам катары эсимде калды. Себеби чыгармачылыгынын акыркы жылдарына чейин, акыркы күндөрүнө чейин керек болсо тыгыз чыгармачылык байланышта иштеп жүрдүм. Мен менен жолукканда дайым айтар эле: Эркин, бул оондордун артынан куугандын кереги жок. Бир жакшы 2-3 оон болсо, ошол элге жетсе, ошол жашап кетсе, ошол жетиштүү деп айтар эле да. Анан мен из калтыр бул дүйнө деген ырымды акыркы 5 жылда такай ырдап жүрдү. Ошол ыр жагып калып, нотасын, текстин суранды эле, бердим эле. Мына Кыргыз радиосуна Алтын фондуга Карамал Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин коштоосунда жаздырып калтырып кетти. Бүгүнкү күндө ушул Алтын фондунда жазылып турат. Айта турган сөздөрүм бул эң залкар адамдардын бири бул Эрмек Мойдунов. Анан бул Эрмек Мойдунов менен баягы сахналарда көрүп жүрчүм бала кезимен, ырдагандарын көрчүм. Анан мага ырдаган абдан жакчы. Агайдын үнү дагы башкача, таза үн. Анан агай менен биз ошо агайды устатым катары, агайым катары ушунчалык жогорку деңгээлде кандай адам экендигин мен баалайм.
Мойдуновдун эл артистин улуу баласы болом. Мына былтыр 17 сентябрда 2015 жылы атабыз өтүп кетти эле. Ушул билбей туруп оорубай эле ешери оорубай эле жүрүп эле анан мына билинбей туруп 1 жыл өтүп кетти. Мына бүгүн вечер памяти берип атабыз атабызга. Тенер үндүн ээси Эрмек Мойдунов канчалаган окуучуларына тажрыйбасы менен бөлүшүп, маанилүү кеңешин берип, кылдаттык менен мамиле жасап, көптөгөн таланттарды артында калтырды. Кече күнү сени көрдүм, чыкпаганым көңүлдөн, салаланып далыңа жап, жибек чачым төгүлгөн, салаланып далыңа жап, жибек чачым төгүлгөн, жибек чачым төгүлгөн. Ырчы болуп гана тим болбостон спорт жагында аркалап, анын ичинен бильярд оюнун ойногонду жан дүйнөсү менен сүйгөн. Өмүрүнүн аягына чейин ар бир күндүн бир канча саатын дал ушул бильярд ойноого арнап келген. Ал эми азыркы тапта ошол бильярд тубагында чогуу ойноп келген дос курдаштары, кесиптештери ырчынын жаркын элесине арнап турнир өткөрүүдө. Кыргыз журту кылымдарды карыткан улуу журт, өнөргө, талантка бай. Мына ушул бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артиси, көзү өтүп кеткен булбулубуз, агайыбыз Эрмек Мойдуновду эскерип, мына ушул Кожомкул атындагы спорт сарайдын бильярд клубунда турнир уюштуруп атабыз. Ошо кишинин элесине арналган дасторкон жайылып, мал союлуп, Кур'ан окутуп, буюрса анан турнир уюштуралы деген чоң ниет болгон. Бала чакасы, үй бүлөсү, анан биздин ушул бильярд клубунун улуу аксакалдары, кичүү муундары бардыгыбыз чогуу. Эрмек ага жөнүндө айтканда, бул киши ушул 70ке мына бүгүн толом, 70ке мына эртең толом деген кезде, былтыр 15-жылы сентябрдын 17-синде жаңылбасам көз өтүп кетти. Ушунчалык бир чоң пландары бар эле. Ошол эле көз өткөндөн кийин 2 айдан кийин 70 жылдыгы улуттук филармонияда болмок. Кыргыз өкмөтү чоң токтом чыгарып,
чоң майрам кылмак, бүт кыргыз журтун кыдырып чыкмак, 70ке чыктым деп. Ушу биздин билишибизче тарых алдабайт болуш керек. 15 жашынан баштап ырдаган киши, жетим болуп өскөн киши, бирок ушунчалык бир уникалдуу, өзгөчө адамдык касиети, сапаты, анан ушунчалык басып түргөн бул киши энциклопедия болчу да, кыргыздын бардык санжырасын жакшы билчү, кыргыздын чыккан жерин, теңин, оңун, солун, ичкилигин ушундай бир жакшы билген укмуштуу болгон улуу агабыз эле. Аны эми ырчылыгына болсо эл сыйлап, эл кадырлап, ошол кездеги партия, өкмөт эл артист деген чоң улуу наамды берген. Азыр бүгүн биз ушул агайыбыздын ырларын кичине уктурабыз. Бир топ аксакалдарыбыз менен чогуу ушул жерде жүрүп калды. Себеби эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт Кыргызда. Ушул кишинин ырчылык өнөрү элге болсо, андан тышкары жигиттин бир өнөрү катарында ушу бильярд оюнун өтө катуу сүйчү да. Мен атам ушул спорту аябай жакшы көрчү. Анан ушул 1 жыл мурун ушул бильярдына качып болуп, ушул спортто где-то 40 жыл ойногон. Анан, конечно, элдерге как эл артисти болуп, бизге, во-первых, бизге атабыз болот. Атабыз бизди аябай жакшы тарбиялаган. Ушул спортту аябай биз дагы жакшы көрүп калдык. Анан Кудай буйрса, ар бир жылда биз ушул турнирди өткөрөбүз. Былтыр дагы өткөргөнбүз. Атамдын досторуна чай берип, табак берип, бата алып, ушундай максатыбыз бар бизде. Анан Кудай шүгүр, мына азыр аябай көп атамдын достору келди. Ошондой ыраазыбыз. Мыкты аткаруучу, эл сүйгөн, көптөгөн сыйлыктардын ээси Эрмек Мойдуновдун көзү тирүү болгондо 73 жашка чыкмак. Аттиң, ырчынын көзү тирүү болгондо кыргыз элине дагы кандай гана керемет чыгармаларды жаратмак. Жерде